спорт департаментinin өздік құрамы Қырғыз Республикасының Жолғы Кеңесінің депутаты Күлгет Қадырбек менен Жалғош көчесинен чогултулду. Департамент адалдын орунбасары Колкон Кулибек. Саламатсыздарбы? Коронавирус көлөмүндө коронавирус аралаштырып, ошондон да организмге айналып кетти. Завод кебирлери деле иштерген жештет го. Ошондон бүйүрү Ең чоң эки жетишкен нерсе тартип. Ал эле бул эле орой мамиле тиги бул анбай туруп туура эмес экендигин мен деле жеткиребиз. Ошондо бир алым келип айтып берди эле. Биз армияга барганбыз дейт. Москва флотко барган экен. А Москва флотто ал мезгилде 3 жыл болгон экен. 3 жыл деп барсак деп барганда бир командир бар экен деп ушу политрук катары. Бизди биринчи эле жыйында көңүлүбүздү көтөрүп койгон. 3 года понимаешь. Зима, лето, зима, лето, зима, лето. Здравствуй, мама. Вот и я так Қарағанда Құдай бұйырса өнүгүү жакшылыкка кетип атат. Ар жыл сайын жогорку деңгээлде Болот Федерациясы сиздерди кандай бекитүүгө бара беришкелер. Рахмат. Ассаламу алейкум, урматтуу спортсмендер, урматтуу Иннокент Николаевич, урматтуу тренерлер, Бишкек шаардык спорт жаштар маданият департаментинин директору, урматтуу ата-энелер, бүгүнкү майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Бүгүн бул спорт майрамы, интеллектуалдык майрам, достук майрам. Бишкек Кыргызстандын борбору, Кыргызстандын борбору бардык жагынан борбор болуш керек. Илимдин, руханий өнүгүүнүн, жакшы идеялардын да борбору Бишкек шаары болуш керек. Бүгүн абдан жогорку деңгээлде өткөзүп алалы. Анткени борбор шаар кандай жол менен кетсе, калган региондордо ошол жол менен кетет. Балдарды тарбиялап аткан, каражат чыгарып, убактысын аябай, убакыттуулук менен алып келип аткан ата-энелерге чоң рахмат. Бүгүнкү иш-чараны уюштурууга себеп болгон кемештерге чоң рахмат. Федерациянын Бишкек шаарындагы президенти Мирлан мырзага чоң рахмат. Кудайым колдосун, Бишкек шаары руханий өнүгүүнүн, интеллектуалдык өнүгүүнүн, спорттун, адеп акылактын борбору болсун. Биздин балдарыбыз сөгүнбөгөн, ыргытпаган, түкүрбөгөн, бирне бир зулумдук кылбаган, спорт менен машыккан, китепти көп окуган, илимдүү, билимдүү жаштардан болсун. Бишкек шаары ушул жагынан алдыга болсун, адеп акылактын борбору катары дүйнөгө таанылсын. Барыңыздарга чоң рахмат. Всех поздравляю с сегодняшним праздником. Пусть город Бишкек станет центром интеллектуального, физического и духовного развития. И в этом смысле данное мероприятие имеет огромное идеологическое значение. Все мы должны работать на то, чтобы наша молодежь во всех направлениях стали лидерами. И сегодня эпоха глобализации. Если мы покажем свой характер, свое стремление к будущему, именно вот в таком русле, мы выйдем в лидеры. Мы возлагаем надежду на будущую молодежь. И этот молодежь, которая занимается спортом, которая развивается по всем параметрам в данное время, является образцовым. И мы гордимся вами. Спасибо, родители, спасибо, тренеры, спасибо, Госдепартамент. И спасибо всем тем, которые способствовали проведению данного мероприятия. Успехов! Чемпионат